жол кыймылын эрежелерин сактоого чакырабыз. Урматтуу Кызылкыя шаарын тургундары жана коноктору, Кызылкыя шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсү тарабынан адам өмүрүн сактайлы аттуу акция өткөрүлдү. Аталган иш-чаранын негизги максаты жол кыймылынын катышуучуларынын арасында жол эрежелерин сактоо маданиятын калыптандыруу жана айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулатуу болуп эсептелет. Шаар içindeki жол белгилерин кайрадан жаңылап карап чыгуу боюнча дагы мына Алишер мырза баш болуп акча каражаттарын кече күнү бөлүп бердик. Бул боюнча мына жетекчиңиздер менен дагы бүгүн сүйлөшүп, ушундай иш-чараларды өткөрүп атабыз. Биз элдерге ушундай жеткире берсек, ушундай жол кырсыктарынын алдын алууга дагы бир чоң үлгү болот элек да. Акциянын алкагында оор кырсыктарга кабылган жана катуу жабыркаган унаалар жүктөлүп шаар көчөлөрүн кыдырды. Бул аркылуу айдоочуларга жол эрежелерин бузуу кандай оор кесепеттерге алып келерин, тагыраагы ылдамдыкты ашыруу, каршы тилкеге чыгуу жана жалпы жол кыймылынын эрежелерин одоно бузуу адам өмүрүн алган кайгылуу кырсыктарга себеп болоору белгиленди. урматтуу айдоочулар, урматтуу жол жүргүнчүлөр, баарыңыздарды жол эрежесин так сактоого чакырабыз. Жол эрежеси өмүр эрежеси. Бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, жол кырсыгы көбөйгөнүнө байланыштуу жол эрежесин сактаңыздар, ылдамдыкты ашырмаңыздар, оозун өтпөңүздар. Андыктан биз ушинтип иш-чара жүргүздүк. Кызылкыя шаарында сиздер дагы урматтуу айдоочулар жол эрежесин сактаңыздар, өзүңүздөрдүн өмүрүңүздө сак болуңуздар. Иш-чаранын жүрүшүндө жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери тиешелүү кызмат өкүлдөрү менен биргеликте айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жол эрежесин сактоого чакырды. Жолда жүрөбүз, Алла сактасын, жолубуз кеңсин. Эрежелерди жакшы сактасак, жакшы болот. Белгилей кетсек, Кызылкыя шаарынын аймагында жыл башынан бери жалпы 26 жол транспорт кырсыгы катталып, 36 жаран ар кандай жаракаттарга дуушар болгон. Тилекке каршы бул кырсыктардын кесепетинен 7 адам каза болгон. Кондуз Жоробекова, жаңылыктар.